Жаандуу мезгилде сиздин кийген шымыңыз суу болуп, сыртка чыгууга тоскоол болуп жатса, аны кургатуу жолу оңой эле. Тегиз жайга шымыңызды жайып туруп, кадимки чач кургаткычты алып, шымдын этегине киргизип, бир нече убакыт кармасаңыз, кие турган шымыңыздын ным жерин таппай каласыз. Ошентип жалгыз шымыңызды сыртка кийип чыгууга даяр болот. Күкүрт нымдуулукту жактырбайт. Аны ным тартканда күйүшүн каалап жатсаңыз, анда кадимкели колго койгон боекты алып, дандарынын башын сыйпап койсоңуз, нымда дагы күйө турган күкүрт даяр болот. Мен өзүм бул данды өчүрүүнү кааласам да араң өчүрдүм. Анткени күйгөн замат боек артка карап, агып күйүп бара берет экен. Жаз менен күз айлары жаандуу жамгырлары менен гана эмес, ошондой эле талаада жагылган оттор менен да белгилүү. Достор менен шашлыктан же болбосо айылдагы короону тазалап келгенден кийин сиз кийген кийим ыш жыттанып калат. Бирок сизде аны жууганга убакыт жок болсо, жөн гана кайнак сууга 4 кашык уксуз куюп, ваннага түнү бою кийимиңизди калтырып, дымдап койсоңуз, таңкысын ыштын жыты калбайт. Кездемеден жасалган бут кийим жамгырда заматта суу болуп калат. Андан суу өтпөшүнө эң эле оңой жолу бар. Үйдө электр жарыгы жок кезде колдонуучу шамды алып, анын арты менен бут кийимдин кеземесин сүртүп, чач кургаткычы менен жакшылап жылуу абада сүртүлгөн шамдын калдыгын ээритсеңиз, ал кеземеге чыпташкан соң такыр суу өтпөй калат. Күн бүркөк жаандуу кезде маанайыбызга терс таасирин тийгизип, көңүлүбүз чөгөт. Так ошол учурда ысык чайдын ордуна ысык шоколадты ичкен болсок, маанайыбызды көтөрүүгө жардам берет. Себеби шоколаддын курамында триптофан көп пайызда болгондуктан, бул зат денедеги серотонинди көтөрүүгө жардам берет. Серотонин бакыт гормонуна жооп берип, сизге жаандуу аба ырайы да тоскоол бере албайт.